Да, пожалуйста. Бакытбек Эмилбекович, мен сизге кайрылып кетет элем. Сиз экранда жоксуз. Мен бүгүн атай модератор болбой, анан сөз сүйлөйүн деп суранганмын өз коллегаларыман. Негизи сиз ушундай демилгени чыгарып атканыңызга чын айтсам мен өзүм ишенбей атам. Анткени сиз өзүңүз НПОнун өкүлү болуп атпайсызбы? Анан кийин аналогия катары айтып кетейин. Биринчиден силерди баарыңарды куттуктайм. Экинчи окуудан 9%тен 7%ке барьер түшпөдүбү? Буюрса эми ошол 7% өтүп кетер. Биз шайлоо менен көп жылдан бери иштеп атабыз да. Анан кийин ошол 9% аларда биз чыйпылап туруп койгула, 9% кабыл албагыла, кийин шайлоого катыша албайсыңар, өзүңөргө балта чапкандай болуп атат деп канча чыйпылап айтсак, жок болбой эле ошону кабыл алдыңар. Анан кийин мына заман өзү тактайт экен, келип 7ге түшүрүп атасыздар. Азыркы долбоор мыйзам точно ушундай болуп атат да. Койгула, бизди ушундай кыйнабагыла, сизди өзүңүздү дагы ушундай кыйнабагыла десе дагы эми бирөө колуңузду бурап кылып аткандай болуп атат да. Эгерде ушундай болсо бизге айтып койсоңуз, чын эле биз ошону колдойт элек да. Сизди колдойт элек. Эгерде ушундай бирөө сизди мажбурлап атса деп ошентип мен оюм өзүм да, өзүм жеке оюм. А бирок ошол эле убакта мен дагы айтып кетет элем. Мына Кыргызстан НКО сөз эркиндик деген бул Кыргызстандын бренд абири деп койсок болот да. Эми ошого балта чапсаңар, мейли, депутаттар силер кабыл алат экенсиңер. Анан кийин президентке кол койгонго келгенде ал кандай болуп калат? Президент баарыбызды чогултуп, биз менен жол табып, иштешели, мындай партнерлор болуп, канча мыйзам долбоорун жылдырайлы дегенде, кийин ошол биздин президентибиз ошол мыйзамга кол койгонго аны дагы мажбурлайсыңар да. Же ал коюш керек болот, же койбош керек болот да. Койгондо, мисалы үчүн макул талап болуп атат, тиги болуп атат, да, элдердин талабы болуп атат деп койсо, анда кандай болуп калат? 11 жылдан бери канча демилге болуп атат ушундай. НПОлорду агент кылабыз, анан кийин тиги кылабыз деп канча парламенттер ушундай демилгени көтөрөт дагы, кийин президентке келгенде президент өз колун койбой коет. Мындай айткандай өзүн спаситель катары көрсөтөт да. А биякта кол койгонго келип калганда, анан кийин койгондон кийин президенттин өзүнүн мындай колдой турган адамдар деле калбай калды. Болгону биз эле колдоп атабыз. НПОлор колдоп атат. Анан кийин ошол кантип ушундай кадамга келет билбейм, чын айтса. А эгерде президент тарабынан сиздерди ушундай өкүл билебиз биз, Дыйканбаев мырза парламент менен бир байланышта иштейт. Эгерде ушундай болсо, анда айтып коюңуздар. Биз дагы аны билели акторларды. Же бир болбосо кайсы органдар башка мамлекеттен ушундай мажбур болсо, мажбурласа силерди дагы бизге айткыла. Болбосо мындай болуп атпайбы? Биз НПО ушундай мыйзамды кабыл албагыла, биз кыйналып калабыз, биз ушундай жалаң эле биз эмес, биздин мамлекет эң көп донорлордон, чет мамлекеттен, ошол эле Европадан, ошол эле Америкадан канча донорлор акча алат, Анан кийин ошол мамлекетке бизге акча келбей калганда ким күнөөлүү болот анан кийин? Кайрадан отуруп алып, баягы 6-чы созовдун депутаттары канча созов депутат болду, ошол демилгени өткөзбөй коюшту, баш тартышты, а именно силердин созовуңар ушундай кабыл алат деп ат калып калат да. Президенттин аркасынан дагы ушундай ат калып калат. Ошондуктан мен азыр бүт мына коллегаларым айтканында кайталабайын, негизги принциптерди, кандай международный системаны бузат, анан кийин болгону бир отчет экен. Эми ошол бир отчетту бизден алам деп ушунчалык мындай айткандай булганасыңарбы? Мамлекетке ушундай шек келтиресиңерби? Кийин ушинтип бизге мамлекет чоң грантты ала албай калабыз. Мына айтып атпайбы азыр Эркина? Эгерде ушундай Кыргызстан ушундай системага кире албай калса, бизге грант кире албай калат. А башка мамлекеттер, биздин кошуналарыбызды айтып атасыздар. Булардын өзүнүн нефттери бар,
канча ресурстары бар. Биз болгону эки эле негизги системада отурабыз. Биринчи эң чоң грант, экинчи көп болгондо туризм. Эми ошол грантты жок кылсак, бюджетке акча түшпөй калат. Ошондуктан мен оюмча мына жөнөкөй жалпак тил менен айтып кетет элем. Бакытбек мырза, сизге дагы Бакытбек мырза, Марлен мырза, эми үч өңөрдөн эң чоң сураныч бизге ушунчалык жакшы кылам деп аракеттенбей эле койсоңуздар. Анткени биз и так эле ачык иштеп атабыз, аны дагы айтпай эле коеюн. Эң ушул кийин подписке келгенде президентке бүт ушул түшкөн түйшүк өзү да кыйналып жүрөт азыр. Канча адамдар азыр уже ишенимди жоготуп атат. Бүт кабинет министров, депутаттарды айтпай эле коеюн, жалаң эле президентти карап калышты. Азыр ошого ушундай кыйын чечимге келгенде кийин элдер бар айтат. Берки 3-4 президент кол койбой койду эле. Бул президент койду деп. И ошол ат калып калат да. Рахмат сизге чоң.